Kırgız armiyasının komşu өлкөлөргө барган тынчтыкты сактоочу күчтөрү 800 чакырым аралыкта аскердик унаалар менен басып өтүшкөн. Бүгүн 23 майда 73-809 Кой Таш аскер бөлүгүнүн имаратында Кыргыз армиясынын 30 жылдыгынын алкагында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн өнүктүрүү жана келечегин талкуулаган атайын жыйын уюштурулду. Анда 30 жыл ичинде армиянын аткарган иштери, жетишкендиктери жана мындан ары иштерин жүрүшү тууралуу кенен талкуу жүрдү. Жыйынга куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери, генералдар, ооган, Баткен согушунун ардагерлери катышты. Жыйындын жүрүшүндө заманбап армияны түзүү, материалдык техникалык жактан камсыз кылуу, аскер кадрларын даярдоо, аскер кызматчыларын социалдык жактан коргоо маселелери көп көтөрүлгөн суроолордон болду. Организовать армию по принципу специальных подразделений, полностью подготовленных и технологически оснащенных для ведения боевых действий в горных условиях. Бүгүнкү күндө армия бир топ бутка турду десек болот. Мындай пикирди республикалык жоокерлердин энелер комитетинин төрайымы Уулкан Байгубатова билдирди. Мурунку армияга караганда азыркы армия бир топ деңгээлге көтөрүлдү. Анткени илгери армияга баргандан качкандар көп катталса, бүгүнкү күндө тескерисинче кезекте тургандар көп экенин айтат. Бул кыргыз армиясынын аброю көтөрүлүп, өкмөт бул жаатта жакшы иш жүргүзүп жатканы менен сыпаттады. Азыркы мына главкомубуз абдан бир жардам берүү менен техниканы мына өбүрүндө техниканы мына государствонун эсебинен алынган эмес. Ошол эле убакта мына азыр канча деген пилот, ошо канча деген мына вооружениянын техниканын баарын алып атат, ошо государствонун эсебинен болуп атат. Бул абдан жакшы көрүнүш. Мындайча айтканда, бул коом армияга көз каранды. Ошондуктан коомду биз деген баягы армия коргош керек. Биз деген бул армия деген бул мамлекеттин эң эле күчтүү символу деп эсептесек болот армия. Ошондуктан армиядан эч нерсени аябашыбыз керек. Ошол эле убакта мына жоокерлерибиз дагы азыр армияга барам деген баягы бир эле военкоматтан 15-17ден очередте туруп калды. Бул да болсо абдан жакшы көрүнүш. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү 1992 жылы 29 майда түзүлгөн. Жалпы күч түзүмгө коргоо министрлиги, мамлекеттик чек ара кызматы, Ички иштер министрлигинин ички аскерлери, улуттук коопсуздук кызматы, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, улуттук гвардия, мамлекеттик коргоо кызматы жана Адилет министрлигинин кызматкерлери түзөт. Куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы болуп президент болуп саналат. Кыргызстан куралдуу күчтөрү 30 жыл ичинде бир топ жагдайларды баштарынан өткөрүшкөн. Алардын ичинде 1993-1998 жылдары Тажикстандагы жарандык согушка чек араны коргоого катышкан. Анда тоо аткычтар батальону кызмат кылып, жалпы саны 4,5 миңге жеткен. 1999-2000 жылдары Баткендеги жана Чоң Алайдагы согушкерлер менен салгылашууга катышкан. 2010 жылы өлкөнүн түштүгүндөгү улуттар аралык кагылышууларды басууда жигердүү роль ойношкон.